Саламатсыздарбы, Кутман таңыңыздар менен. 15 сентябрь бул күн эл аралык демократия күнү. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 2007 жылдын 13 декабрь күнкү чечимине ылайык демократияны өнүктүрүү, бейөкмөт уюмдарды колдоого багыт берүү чечими жактырылган. Ошол күндөн тартып бул күн эл аралык демократия күнү деп белгиленип келет. Ал эми бул күн тарыхта кандай окуялар менен коштолгон алдыда айтып бермекчибиз. 1924 жылы Кыргызстан Түркстан Борбордук аткаруу комитетинин кезексиз чакырылган сессиясында Түркстан Республикасында жашаган калктарды өз алдынча мамлекеттерге бөлүү маселеси каралган. Анда Кара Кыргыз калкынын жумушчу жана дыйкандары Түркстан Республикасына бөлүнүп, өз алдынча Кара Кыргыз автономиялуу облус уюшулсун деген токтом кабыл алынган. 1916 жылдын ушул күнү Биринчи дүйнөлүк согуш убагында англиялыктар немистерге каршы биринчи жолу танкаларды колдонушкан. Англия армиясы Сом суусунун боюндагы салгачтан немис аскерлерине каршы МК-1 моделиндеги танкты каршы коюшкан. 15 сентябрь 1993 жылы Майкл Джексон Москвада алгач ирет концерт берген. Ал концертти режиссер Самвел Гаспаров башында турган Десса киностудиясы уюштурган. Бир 1998 жылдын дал ушул күнү Google сайты иштей баштаган. 1996 жылы Америка Кошмо Штатындагы Стэнфорд университетинин студенттери Сергей Брин менен Ларри Пейдж окууну жеңилдетүү максатында маалымат издөө системин ойлоп табышып, аны бэккрап деп аташат. Алар өздөрү жашаган жатакананын бөлмөсүн кеңсеге айландырып, ойлоп табуусун өнүктүрүү үчүн катуу ишке киришишет. Буга тажрыйбасы бар белгилүү Yahoo издөө системасынын негиздөөчүсү Дэвид Фило жардам берет. Ошентип 1998 жылы түптөлгөн издөө системасын Google деп аташат. Сиднейде жайкы Олимпиада оюндары 2000 жылдын ушул күнү башталган. Оюн 1 октябрда соңуна чыккан. Ага 199 өлкөдөн 10.651 спортчу катышкан. Тарыхта биринчи жолу уюштурулган көк бөрү боюнча Азия чемпиондугу Астанада 2013 жылдын дал ушул күнү аяктаган. Ал 10 сентябрда башталып, Казакстандын борбору Астана шаарындагы Казанат ат майданында өткөн. Ага жалпысынан Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Монголия, Тажикстан, Түркия өлкөлөрүнүн 8 команда катышып, улакчылардын саны 200ге жеткен. Иш-чара жыйынтыкталып, биринчи орунду Казакстан, экинчи орунду болсо биздин өлкөнүн көк бөрүчүлөрү алган. Ал эми үчүнчү орунду Тажикстан ээлеген. Эми кезек дал ушул күнү жарык дүйнөгө келгендер тууралуу маалыматтар. Америка Кошмо Штатынын 27-чи президенти Уильям Тафт 1857 жылдын 15 сентябрында Америка Кошмо Штатынын Огайо штатында жарык дүйнөгө келген. Президент болуп шайланганга чейин юридикалык тармакта иштеген. Ал Америка Кошмо Штатынын 26-чы президент Теодор Рузвельттин жакындоосу болгон. Рузвельт өзүнүн президенттик мөөнөтү бүтөөрдө Тафттын талапкерлигин өлкө башчылыгына сунуштап, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаган Тафт президент болуп шайланып, 1908-1909 жылдары өлкөнү башкарган. Италиялык конструктор Bugatti автоунаалар компаниясынын негиздөөчүсү Ettore Bugatti 1881 жылдын дал ушул күнү Италиянын Милан шаарында төлөгөн. Жаш кезинен эле техникага жакын өскөн Ettore Bugatti кийинчерээк унаа тетиктерин кураштырууну үйрөнгөн. Ошентип өз алдынча унаа жасап, ага өзүнүн атын ыйгарган. 15 сентябрь 1890 жылы детективдик чыгармалар менен атагы чыккан англиялык жазуучу Агата Кристи Улуу Британиянын Торки шаарында жарык дүйнөгө келген. Агата Кристинин 60-тан ашык детективдик романдары, 19 аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Жазуучунун китептери 4 миллиардтан ашык нускада чыгарылып, 100дөн ашык тилге которулган.
Атағы аламга кеткен жазуучу 1976 жылы 12 январда 85 жашында көз жумган. Бүгүнкү күн тарых барактарында мына ушундай окуялар менен эсте калды. Ар бир күнүңүз жагымдуу көзөрмөндөр менен коштолсун. Кезек негизги студиядагы кесиптештеримде ар дайым аруу таң менен бирге болуңуздар.